Assalamu alaikum dostlar, Улуттук спорт YouTube kanalının катталуучулары жана жалпы эле жылкы сүйүүчүлөр. Достор, атактуу аттын ээзинен кууп, мына бүгүн мен Ноукен жергесинде турамын. Бул жерде мына ушул палван кара ат сатууга чыгат экен. Жаныш Ниязовдун Акжал атынын баласы деп угуп келдим, чакыруулар болгондон. Мына ушул аттын ээси менин жанымда турат. Мен ушул ат тууралуу азыр силерге коётур толугураак маалыматын айтып берем. Бул кандайча Ноукенге келип калганын сөз айтып берсин. Ака, бул ат тууралуу, бунун түпкү тарыхы тууралуу айтайлы биринчи башынан. 2015-жылы Каныбек Акаев жездебиз бияка айгырга Акжалды алып келет. Каныбек Акаев ушул жерге күйөө ала болот. Күйөө ала болот. Жылкысы ушул жерде болгон дейт эле, Ушул жерде болгон. Ошондо Акжалды алып келет. Акжалды алып келет. Алып келип айгырга коёт. 2016-жылы 12 апрелде бул кулуну түшөт ошо. Туулат. Энеси 15-теринде өлүп калат да. Бунун энеси. Ошо бир 5 күндүк 3 күндүк кулунда эле мен колума түшөт. Ошондон баштап баккам. Ошондон бери колуңузда экен да? Ошондон бери колумда. Мына азыр атыңыз өзү эле мындай узун ат экен да. Узуну канча? Узуну 2,20. Ченеп көргөнсүзбү кызыгып? 2,20 узуну. Турасычы? Турасы 1,60-тан жогорураак. 1,60-тан жогору экен, чындыгында астаа сүйлөшөбүз, мен жанынан да тартайын. Атты токтото турсаң дагы мен мына Акжалга окшоп турат өзү дагы достор. Мына Акжалды жакшы жагынан көргөндөр болсо окшотсо дагы керек. Төшү, кабагы, жаактары жакшы экен. Ака, ден соолук путу колдо айып жокпу? Жок, айып жок. Ден соолугу жакшы. Аттын ары бурчу, арт жагында тартайлы. Бою 1,60-тан, чындыгында мына ушуну жогору десең болот. Мен бойлоп көрдүм. Азыр мурда биз өзү орто ат, кичине ат, чоң ат эле дечи элек. Азыр эле метр чыгып калды. Ошо биз дагы эми метрге көнөт окшойбуз чамасы. Куйруктардын тармалдыгы Акжалга окшоп турат, жалдары. Акжалда ушундай куйругу кулун. Эси кара бий болот. Үстү кандай ака? Үстү жакшы. Үстү толобу? Үстү толобу экен? Үстүнөн көрсөтөлчү. Өтө деле эмес, орто. Эти орто экен, а? Ооба, бул болгондо өтө жоон өткөрөт. Эти орто экен чындыгында. Аз учурда канча, аз эле жем жейби? Жем жебейт. Жем жебейби? Жебейт. Канчадан бери жебейт? 1 айдан өтүп калды. Көккө чыгарып жемге. Бул өзүнүн мүчөсү ушундай жоон экен да? Мына достор, мына бул ат кыламын дегендер болсо, мына курсактын чоңдугун кабырга капшыттын. Мына санеттери жем жебегенде ушунчалык экен. Мына бул куйруктун тармалдыгын көрүп атасыңарбы? Бул жылкынын күчтүүлүгүнүн белгиси. Палвандыгынын, күчкөгүнүн. Жаныш Ниязов. Анан ака, буну жана айтып аттыңыз, Тажикстандан да буну издеп кууп келгендер болгон деп аттыңыз го? Келген 200гө бере экен дегенде берген эмеспиз да, көрсөткөн эмес. Акжалдын баласын көрөлү деп издеп кууп келген. Көрөлү деп келишкен. Мына угуп атасыңар достор. Андан кийин да суроолор көп болдубу, сурагандар? Буну сиз 340ка дерим сураганда. Да, берген эмес. Эми көрүп неме кылган эмес, ошо тарыхын угуп эле сурайбыз. Акжалдын баласы деп эле чалып сурашып, издеп. Атты мындай кичине нары бери бастырып, оңго солго бурчу. Ылдыйраак. Чындыгында мындай палван ат экен, мындай. Кыргыз аттын чоң экен да. Болду, токтот. Мундан эми үйүргө коюп эле урук алып жүрөсүзбү же улакада чаап каласызбы? Жок, мен улакка чаппадым, никелерим анча-мынча чалып коет. Каны, эмеге убакыт эле. Такай таптап чапкан киши жок дең? Такай таптап киши жок. Жөн эле ушуну өндүрүүчү багытында эле кармап жүрөт экенсиз буну, жылкыга коюп эле. Өзүгө ат болуп турган. Достор, мынакей путу колу, ден соолугу кандай ака?
Путу кол ден соолугу жакшы. Баасыны кандай дейсиз ака? Баасын келишим баада болот эми. Неме кылып акча керектигинен гана бир неме болуп калып ошону гана сатабыз деп атпайлы. Муктаждыктан улам гана сатууга чыгып атат дең. Сатууга чыгып атат. Жөн өзү немеси деле жок болчу. Достор, мынакей. Кандайдыр бир чоң палбан ат кылам дегендер, кыргыз аттын чоңун издегендер болсо, мына ушул экрандагы номерлерге жазасыңар, кайрыласыңар достор, бирок шашылып тезирээк албасаңар каласыңар. Мындай аттар азыр азайып кетти элде, кыргыз аттын чоңу. Атактуу уруу экен, бир жагы линиясы таза, бир жагы аттын өзү жакшы экен. Дагы бул арык мезгили дейт.